психикалык саламаттык бул физикалык саламаттыктан дагы маанилүү. Кесирева болду. Болбосо сен жаңы эле төрөп чыктың. Сен бактылуу болуп турганда сен баарын чечесиң. 3 күндөн кийин болду эми жата бересиңби? Балаңды кучактап тур. Ошол баланын энеси өзүн жанын кыйып салды. Алдын ала даярдануу деген болушу мүмкүнбү? Азыркы жаштар акылдуу чын эле. Мен ушундай болот экен, мына биякта статья бар, ушуну окуп сен көр. Балдарын таштап туруп качып кеткен учурлар бар. Күчөп кетет. Кайталанган жашоо өмүр бою калып калчу сезет. Балаңды эмизип алып ошасың го, монтип күйөөң менен ким менен болгондо дачы. Мээримге толгон эне, башка жактан колдоо көргөн эне бат чыгып кетет. Адистин жардамы кереги жогору чыгып кетет. Салам достор, бул бөлүшкүм келет подкасты. Бул подкастта биз көбүнчө жашообузда болгон, бирок байкалбай калган көйгөйлөр тууралуу сүйлөшөбүз. Психологиялык саламаттык жана анын жашообузга негизги тийгизген таасири жөнүндө сүйлөшөбүз. Дароо эле биринчи чыгарылышыбызды баштайлы. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коногу Бишкек шаарынын мэриясынын балдарга жардам берүү борборунун психологу, тажрыйбалуу консультант Гүлзат Исабекова. Кош келипсиз, Гүлзат айым. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бул биздин алгачкы чыгарылыш. Бүгүн биз эки теманы талкуулайлы деп келип отурабыз бул жака. Биринчи темабыз болсо бул жалпысынан психологиялык саламаттык деген эмне жана ошондой эле анын маанилүүлүгү кандай адамзатына. Ал эми экинчи тема болсо бул төрөттөн кийинки депрессия. Эмне үчүн бул эки теманы тандалдык деп сөзсүз түрдө суроолор да жаралышы мүмкүн. Себеби негизи эле психологиялык саламаттык физикалык саламаттыктан эмнесинен айырмаланат, негизи эле бул маанилүү бир тема деп ойлойм. Анан адамдын жашоосунда психологиясы ошол кандай десем, жаңы төрөлгөндө эле же болбосо төрөлө электе эле калыптана баштайт деген менде ой бар, менин оюмча сөзсүз түрдө. Анан ага дагы сөзсүз түрдө эненин дагы абалы маанилүү болуш керек сөзсүз. Ошондуктан дароо эле ушу төрөттөн кийинки депрессия жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Ошондуктан баштай эле негизинен психологиялык саламаттык дегенде биз эмнени түшүнүшүбүз керек, ошондон баштайлы. Психологиялык саламаттык бул адамдын өзү бактылуу сезе алабы, кубана алабы, өзүн каала алабы. Азыркы этапта мен кандай эмоция жашап атам, менде кандай эмоция болуп атат, ошону талдап билүү. Мындайча айтканда, психологиялык бакубаттуулукту сезүү. Мисалы, сиз капаланып атсаңыз, бирөөгө кыжырланып атсаңыз, ыйлаагыңыз келип атса, жумушка келгенде иштей аласызбы? Жемиштүү иштей аласызбы? Иштей алабыз, бирок сөз жемиштүү болот деп гарантия жок да андай. Сиз бирөөгө таарынып турганда, ачууланып турганда, ошол адам менен жакшы мамиле кура аласызбы? Жок. Сиз настроениеңиз чок болуп турганда, бат эле бирөө менен урушуп кетесизби? Урушуп кетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Ооба, сөзсүз түрдө. Психикалык саламаттык бул биздин жашообуздагы ар бир секторда маанилүү. Үй бүлөдө, жумушта, көчөдө, коомдо, досторубуз арасында, ата энебиз менен болгон мамилебизде психикалык саламаттык аябай маанилүү. Биз буга көңүл буруш керекпиз. Психикалык саламаттык бул физикалык саламаттыктан дагы маанилүү. Биринчи орунда турат. Эгер мен психикалык саламаттыгым начар болсо, ал сөзсүз түрдө физикалык саламаттыкка өтөт. Ошого терс таасирин берет. Негизинен буга чейин эле мисалы улуумундарды айталы, биз көбүнчө улуумун анан азыркымун деп да эметебиз го. Аларда андай көйгөйлөр жок болушу керек эле. Мурун ден соолук дегенде биз эмнени эле ойлойбуз? Азыр деле калоо тилек айтып атканда бир той бир нерселерге барып калсакчы, ден соолук дегенде биз көбүнчө физикалык ден соолукту ойлойбуз да, ал сана аман болсун депчи. Ошондо ошого дагы биз психика дагы кошулат, Албетте кошулат. Мен ойлойм, ал убакта баягы биринчи муктаждыктарды канааттандыруу боюнча адамдар аракет кылып чуркап жүрүп, мисалы тамак аш, курсак тойгузуу, ушундай муктаждыктарды канааттандырып жүрүп, психикалык саламаттыкка убакыт болбосо керек деп ойлойм. Көңүл буруу жок болсо керек дейм да. Эң биринчи максат курсакты тойгузуу, балдарды багуу, эртең эмне жейм деген суроо болсо керек көбүнчө. Бирок азыркы учурда өзгөрүп келатат, сөзсүз түрдө. Анан ушул жактан эле суроо жаралды. Психолог
ал учурда сөзсүз түрдө психологко барышчу эмес, психологко барган кишилерди жинди деп ойлошчу. Азыр бул нормалдуу нерсеге айланды. Бирок толугу менен адамдар ооба психологко барыш керек, эгерде кандайдыр көйгөйлөр бар болсо ачылыш керек деген нерселерге ишенип атышабы азыр сиздин тажрыйбаңызда? Же болбосо дагы деле барбы балким кишилерде психологко барбайм, психологко баруу маданияты буга чейин жок болчу. Ал биздин аң сезимге сиңирилген эмес. Анан жанагы операция деген кино бар го, ошол жакта баягы алып кетет го больницага. Ошол кинолордо баягы дароо эле ооруканага апарып коет экен. Оорукчан адамдарга кошуп коет экен деген бизде аң сезим калып калган. Бизде психиатр менен психологдун айырмасы бар экенин эч ким түшүнбөйт. Көбүнчө түшүнчү эмес. Могу 2020-жылга чейин эч ким түшүнгөн эмес. Көп айырмаланган эмес да. Психиатрга баруу, анан психологко баруу, ким кайсыл эмеге барыш керек экенин, адиске барыш керек экенин көп талдай алышчу эмес. Чынында эле. Анан коркуу сезим бар болчу. Сен ошол психологко барсаң, эмеде кагазда калып калат. Эртең биздин балабыздын жумуш орношусуна, келечегине, кызыбыздын күйөөгө тийишине бул терс таасирин берет. Деген мындай эме калып калган да, фрустрация калып калган, коркуу сезим калып калган. 2020-жылдан баштап коронавирус болгондо адамдарды жалпылай депрессияга түшкөндө психолог керек экени эме болду да, аныкталды. Адамдар ойлонуп баштады. Жалпы коомго аныктала баштады. Адамдар паника болуп, депрессияга түшүп, аябай кыйналышканда ошону бирөө менен, адис менен иштеш керек экен. Анан айырмасында иликтеп калышты да. Психиатр деген бул психикалык бузулуу менен иштейт. Психолог бул соо, психикасы саламаттыгы соо адам менен иштейт. Психиатр дегенде дагы ал жанагындай эмелер менен дарылайт, дармектерди берүү менен, психолог болсо жан дүйнөнү ошол адамды сүйлөтүү менен, ошо сөз менен дарылайт. Сөз терапия менен дарылайт. Психиатр деген бул билими бар, медициналык билими бар. Дарылар аркылуу дарылаган адам. Ал диагноз коюлат. Психолог деген бул гуманитардык илим алган. Ал эч кандай дары диагноз кое албайт. Консультация аркылуу сөз аркылуу терапия өткөзүп жардам бере алат. Биз азыр ошол психикалык же психологиялык дейбизби, саламаттык жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Анан негизи эле айтып коюшат го, мындай терс же болбосо негативдүү эмоциялар жок депчи. Сиз ушуга кандай карайсыз? Ар бир эмоцияны адам кабыл алып, ошол эмоцияны жашап өтүш керек. Балким ошондо адамдын психикалык саламаттыгы жакшы болот. Ушул боюнча оюңузду айтсаңыз. Биз кичинекей кезде бизге эмоционалдык интеллект жөнүндө эч ким түшүндүргөн эмес. Мен азыр кайсыл эмоция, апам мисалы мага мен урушуп койду, мен кандай эмоцияда болуп атам азыр? Кандай эмоцияны жашап өтүп атам? Мен талдай албайм, билбейм. Аны айта албайм. Бирок ушул ичимде негативдик эмоция калып калды. Мен ошо менен жүрөм. Менде таарыныч пайда болот. Бир убакта кыжырлануу пайда болот. Ошо менен унутулуп калды. Бирок түпкү аң сезимде калып калды ошол нерсе. Анан бул кийин бала 10го чыкса дагы, 15ге чыкса дагы, 20га чыкса дагы ошол ситуацияга окшош ситуация болгондо баягы таарынычы түпкү аң сезимден козголот. Ошол калып калат. Анан козголгондон кийин мисалы менин коллегам же болбосо менин начальнигим урушуп койду мени. Мен буга чейин апам урушкан. Эми урушса аябай деле катуу урушпагандыр. Бирок мага ушундай таарынып, ушундай бир катуу урушкандай болду да. Мен урушуп кеттим, таарынып, ыйлап кеттим, жумуштан кетип калдым. Көрдүңөрбү, ушундай чоң эмеге алып барат, чоң мындай жыйынтык натыйжа алып барат да. Ошон үчүн негативдик эмоцияны жашап өтүп, талдап, анан ошо менен иштеш керек. Мен ошону айтып билдиришим керекмин апама. Кийин мисалы апа, мен таарынып калдым. Мага апам жакшы настроениясы болгондо, маанай жакшы болгондочу, апа, мен таарынып калдым. Азыр балдар ушинтип айтат. Балдар келип айтат, апа, сиз мени таарынттыңыз, мен капаланып калдым деп айтат. Биздин учурда андай деле болгон эмес, биз андайга тыюу салганбыз. Биз антип айтканга андай маданият жок болчу, айтуу деген. Биз негизи аткаруучу болчу өскөнбүз да.
кичинекей балдар аткаруучу болуп өскөнбүз. Бизге айтты, кабыл алдык, аткарабыз, болду. Жасайбыз, ооба. Неме ошондо эгерде кандайдыр адам кандай гана эмоцияны азыркы учурда жашап жатпасын, ошону мындай айтып, ал адамга айтпаса дагы өзүнө өзү мындай ошол эмоциясын аныктап алуу дагы бир маанилүү турбайбы? Бул психикалык саламаттыкты жакшыртат турбайбы? Азыр мен мага кичинекей келген балдарга эң негизги айтам, ата-энесине эмоционалдык интеллект маанилүүрөөк. Баягы биз убакта интернет жок болчу, биз жаттачубуз. Бизге интеллект, окуу, интеллект ошол аябай маанилүүрөөк болчу. Азыркы учурда бала аябай билимдүү болуп туруп, бирок эмоциясын башкара албаса, ал өзүнүн билимин чагылдыра албайт, көргөзө албайт. Ошон үчүн азыркы убакта балдарга өзүнүн эмоциясын анализдеп, талдап, ошону жашап өтүп, анан ошону ата-энесине же кимге таарынса, мугалимге таарынса, ошону конструктивдүү билдирүү деген маанилүү. Ошону үйрөтүш керекпиз. Жакшы. Анан ушу психологиялык саламаттык тууралуу сүйлөшүп атканда суроо, кантип жакшыртса болот? Мен мисалы өзүм каалайм да. Мен ушу психикалык жактан, ден соолугу чың деп коеюн да. Ушундай адам болгум келет да. Мен ушуну кантип жакшырта алам? Бул биздин жашоо шартыбызга, жашоо образына дагы көз каранды. Анан биз мисалы сиз жоктой албайсыз. Бирөөгө жоктой албайсыз. Ата-энеңизге, бир туугандарыңызга, балким чогуу иштеген коллегаларыңызга жоктой албайсыз. Ошону чын эле ошондой да. Ошону изилдеш керек. Мен эмне үчүн психолог менен адис менен иштеш керек? Мен эмне үчүн жоктой албайм? Жок деп айтсам эмне болот мен менен? Жок деп айтсам мен кандай сезимдерге батам? Күнөөлүү сезимге, же уялуу сезимге, же карыз сезимге батамбы? Анан биринчиден адис менен иштеш керек. Экинчиден бул албетте уйку, позитивдүү чөйрө, туура тамактануу, көбүрөөк сейилдөө. Анан эң негизгиси менин оюмча бул активдүү образ, жашоо образы. Спорт аябай жардам берет негизи. Биз азыр спортко көп көңүл бурбай калдык, көп кыймылдабай калдык. Басканыбыз машина, такси, коомдук транспорт. Биз мындай, бизге бир 500 метр басуу эме болуп калды. Кыйынчылыкка туруп калды. Ошол спорттун аздыгы дагы таасир берет. Ошон үчүн сөзсүз түрдө жашоо шартыңызды, жашоо образыңызды карайсыз. Анан өзүңүздү интроспекция деп коет, өзүн өзү анализдөө, изилдөө. Мындай байкоо жүргүзүңүз да. Мен мисалы оңой жоктой аламбы? Же болбосо бирөөгө ачуум келет, ошону билдире аламбы? Тынч абалда билдире аламбы? Мага жакпай атат деп. Мен кылгым келбеген нерсени кыламбы? Же кылбаймбы? Мен өзүм менен эсептешемби? Мисалы мен кылгым келбесе, бирок бирөөнүн көңүлүн ооруткандан корком, жаман болуп калгандан корком, бирок кыла берем. Биз кылган сайын моякта ичибизде карама каршылык пайда болот. Ошол карама каршылыкка көңүл бурбасак, кийин бул денеге чыгат. Психосоматика болуп чыгат да. Ошон үчүн сиз өзүңүз бүгүндөн баштап өзүңүзгө байкоо жүргүзүңүз. Мен кайсыл сапатым, кайсыл мүнөзүм мага жакпайт, же болбосо кайсыл кыймыл аракетим мага жакпайт. Анан сиз дароо эле айтпадыңызбы, адиске кайрылып, адис менен иштешиш керек депчи. Эгерде мындай түрдүү жагдайларда болуп калышы мүмкүн, адиске кайрылууга кандайдыр мүмкүнчүлүк жок болсо, анда башка бир жардам катары бериле турчу нерселер барбы? Китеп сыяктуу. Албетте, эгер сизде бир аябай оор курч көйгөй болбосо, сизге азыркы моментте мага адис керек, муктаж дебесеңиз, албетте сиз YouTube'да канча деген немелер бар. Ооба, азыркы. Терапиянын түрлөрү бар, колдонмолор бар. Ошолорду ачып изилдесеңиз болот өзүңүздү. Эгер сизге аябай мындай курч, муктаждык жок болсо. Жакшы. Негизи ушул жерден да кыстырма кылып айткым келип турат. Мен психологияга кызыгып баштаганыма мындай аз эле убакыт болду. Мунун баары болсо жана сиз билесизби, билбейм, бирок терапия настроения деген китептен башталды да. Ошо авторун да унутуп калдым, бирок ошол китеп дагы мага жардам берди десем болот. Мен буга чейин такыр адиске кайрылып эч нерсе кылып көргөн эмесмин, бирок ошол китептин жардамы менен дагы мындай көп нерсеге көзүң ачыла баштайт экен да, бир чети. Демек, ошол адам эмнеге жете алса, кандай мүмкүнчүлүктөр болсо, ошону колдоно берсе, демек психикалык саламаттыкты дагы жакшыртса боло берет экен да. Албетте, азыр бизде
литература көп. Мгм. Кээ бир адамдар адис жок эле өзлөрүнө өзү жардам бере алат. Мгм. Эгер чынында ошону окуп түшүнө билсе. Мгм. Анткени ар кандай китептер жеңил жазылган, оор жазылган. Анан айттым го, курч мукташтык жок болсо, ал өзүн өзү изилдеп, менде кандай терс жактарым бар, анан оң жактарым бар деп өзүн изилдесе болот. Мгм. Жардам берет. Бүт ыкманы колдонсо болот азыр. Бүт баары тең мен өзүм эме байкап атам, пайдасын алып келет. Бул жыйынтыгын берет. Мгм. Жакшы, биз эми биздин подкастыбыздын биринчи бөлүгүн бүтүрдүк окшойт. Биз жана сөзсүз түрдө биздин көрөрмандар, угармандар дагы түшүндү болуш керек. Психикалык саламаттык чынында физикалык саламаттык менен бирдей, андан дагы мындай көбүрөөк маанилүүрөөк экен. Эми психикалык саламаттыктын өзүнүн дагы мындай этаптарга жараша дагы өзүнчө болуп турат болуш керек, жашоонун этаптарына жарашачы. Жана айтып өтпөдүмбү, төрөттөн кийинки депрессия жөнүндө сүйлөшөбүз деп. Ошол эне жаңы эле бул дүйнөгө баланы жарыкка алып келди. Ошондон кийин депрессия болот экен. Бул менимче Кыргызстандын аудиториясы үчүн, негизи Кыргызстан үчүн бир жаңыча бир ачылыштай болуш керек. Себеп дегенде мурункуларда мен так уккан эмесмин да, мен төрөттөн депрессия болгом, же чоң энеме апамдарданчы. Бул эмне? Бул эмнеден пайда болушу мүмкүн ушуну уланталы? Төрөттөн кийинки депрессия кабыл болуу биринчиден мындай. Сиз төрөдүңүз, ошол балага сүт чыгыш үчүн денеде гормоналдык өзгөрүү болот. Элестетиңиз, денеде сүт чыгып атат. Кандай гана гормоналдык өзгөрүү болуш керек. Ошол гормоналдык өзгөрүү негизи гормондор биздин маанайыбызга таасир берет. Ошол гормон өзгөрүп атканда ошол период бир жумадан бир 3 жумага чейин өзгөрүү болуп атпайбы? Анан калыптануу болот. Калыптанууга чейин адамдын кайсы бир гормон көбөйүп кеткенде же азайып кеткенде маанайдын таасир бериши мүмкүн. Ошол маанай чөгүп калган учурда депрессия башталып атканда биздин түпкү аң сезимдеги мурдагы таарынуулар, мурдагы травмалар козголуп кетет дагы, күчөп кетет. Күчөп кетет, анан өз алдынча чыга албай калат. Негизи жардам керек болот. Төрөттөн кийинки 2 жумада депрессия кабыл болуу бул норма болуп саналат. Андан кийин 2 жумадан кийин кайра жана өзгөрүүлөр калыптанып, гормоналдык өзгөрүү калыптанып, нормасына келет дагы. Баягы жакшы маанай болуп, кубануу, сүйүүнүү деген болот да. Кээ бир учурда 2 жумадан ашып кетет. 3 жумадан ашып кетсе, 3 жумадан ашып кетсе, бул уже төрөттөн кийинки депрессия. Уланууда. Анан ал айым өзү түшүнбөйт. Баардыгы жакшы, балам жанымда, балам ден соолугу чын, күйөөм жанымда, баардыгы аман эсен, керектүү нерселер баардыгы бар. Бирок эмнеге менин настроением жакшы болбой атат? Өзү түшүнбөйт. Бирок чын эле ушундай болот экен. Меники дагы кече жакында эле аяшым болуп калабы, төрөгөн. Анан эми баланы көргүм келген эмес дейт да башындачы. Ошол да депрессиянын бир эмеси болуп калабы? Биринчиден баланы көргүм келбейт, баланы эмизгиң келбейт, баланы жек көрөсүң. Сенин ушул абалга алып келген эң негизги эмеси, себеби ушул бала деп көрүп каласың. Кээ бир кезде, кээ бир айымдар айтат, мага жазат, мен баламды өлтүрүп салгым келет, мен баламды сабап салгым келет, мен баламды ыргытып салгым келет деп. Кээ бир учурда байкайсызбы, ошондой акыбалда энелер балдарын сабап салган видеолор көп таралган бизде. Баласын аябай сабап, дубалга уруп, анан дубалга уруп, балам аябай чыңырып ыйлаганда кайра бир нерсе болуп кетип, баланы кучактап, кечирим сурап, өзүн жаман көрөт. Күнөөлүү сезимге батып, ушундай болгон да. Ошол учурда төрөттөн кийинки депрессия кабыл болгондо, ошол эне өзүн башкара албай калат, психикасын башкара албай калат. Биринчиден өзү түшүнбөйт. Тегерегинде айлана чөйрөсүндө күйөөсү, кайын журту, балким өзүнүн ата-энеси деле колдобой коюшу мүмкүн. Сен ол жакты кылып атасың, сен эркелеп атасың, сен көбөйүп кеттиң. Сага кылган сайын жакшы эме шарт түзгөн сайын сен ошончолук ыраазы болбой көбөйүп кеттиң деши мүмкүн да. Анткени аларда төрөттөн кийинки депрессия болот деген неме жок. Түшүнүк жок. Түшүнүк жок, маалымат жок. Аларда болгон эмеспи? Болгон эмес балким. Балким биз айтканын уялышкан балким. Биздин энебиз, мисалы, бизде образ бар да.
эне төрөйт, анан баласын колуна алат, анан Бактылуу, алай мерим бериш керек, бактылуу болуш керек, жумшак болуш керек, назик болуш керек деген образ бар да. А сен ал образдан чыгып айтсаң, мен балам жаман көрүп атам десең, сен баягы коомдо калыптанып калган образга каршы чыгып атпайсыңбы? Сен жаман болуп атпайсыңбы? Балким ошол убакта ушу көп айтат энелер. Азыркы мисалы 40ка чыгып калган, 50ге чыгып калган айымдар айтат да, менде болгон, бирок айта алган эмесмин, коркком дейт. Бул мерез, баласын жаман көрөт, жаман эне деген атка конуп калам деп айткан эмесмин дейт, бирок болгом дейт. Мисалы мага алып келет да баласы 15 жашта энеси алып келет, анан мен сурайм да, төрөт боюңузда болгон учур кандай болду эле, төрөт кандай болду эле, төрөгөндөн кийин эмиздиңиз беле, эмизге эмес белеңиз деп сураганда, мен эмизге эмесмин. Эмне себептен? Сүт чыккан эмеспи? Эмне себептен десем, мен эмизгим келген эмес. Баламды көргүм келген эмес, колума алгым келген эмес. Анан ушуну эмне кылдыңыз десем, элге көргөзбөй эмизбей койчумун, чыркатып илатчумун дейт да. Ошол бала да энеси менен контакт болбой калган, эмоционалдык депривация болгон, эмоционалдык байланыш түзүлбөй калды. Бала кимге таяныш керек төрөлгөндөн кийин? Бирөө болуш керек да, мындай коопсуздук берген бирөө болуш керек. Ал ким? Энеси. Ошол нерсе болбой калган бала. Кечке ыйлаган, эч ким алган эмес аны, эч ким кучактаган эмес, эмизге эмес. Анан кийин 15ке чыкканда, өспүрүм жашында көйгөйлөр жаралат. 15ке чыкканда бала өзгөчө депрессияга кабыл болот. Анан кийин мындай жашоо эмес тарыхын карап келгенде, баардыгы жакшы эле, 1 жаш 3 жашка чейин эркелетип, аябай сүйүктүү бала болгон, бирок ушул жарым жылга чейин ошондой акыбалда чоңойгон. Ыйлап. Жашоодогу ар бир этаптагы эненин болобу, баланын болобу, негизи эле адамдын болобу абалы аябай маанилүү турбайбы? Ал кийин канча жыл өтпөсүн баары бир чыгат. Бир көйгөйлөр жаратып, же бир нерсе болот экен да, сөзсүз түрдө. Негизи кызыктуу экен. Анан азыркы учурда мисалы төрөттөн кийинки депрессияга мындай көбүнчө сырткы факторлор дагы таасир этет деген ой келип атат да магачы. Мен да жана айтып атпадым беле эме деп. Аба дагы өзгөрүп кетти. Азыр биз көптөгөн зыяндуу нерселер менен дем алабыз. Мындан тышкары тамак аштар да өзгөрүп кетти, сапат өзгөрүп кетти баардык нерсенин. Анан болсо социалдык тармактар дедиңиз, ошолордун баары дагы мындай фактор катары таасир этеби? Депрессия. Буларды кошумча катары алсак болот. Мисалы мен төрөгөнгө даярданып атам. Анан башка кыздарды больницадан, төрөтканадан алып чыкканда, бир ошончо кооз, шариктер менен, шан шөкөт менен, гүлдөр менен тосуп алды. Мага эч ким келген жок, мен эч ким тосуп алган жок. Уже эме бар. Бир негативдүү эмоция бар. Эмоция бар. Уже түрткү бар. Мен үйгө келдим, ушундай мен эрдик кылдым, мен төрөдүм. Мен чоң иш кылдым. Бирок мага эч ким көңүл бурбайт дагы, баары эле балага келип эле, баланы эркелетип эле, баланы эметип сылап сапап калышат. Мага эч ким куттуктабайт, мен эч ким колдобойт. Мага эч ким жардам бербейт. Анан ошол эле убакта мен күйөөмөн күтөм аябай мени. Көңүлдү күтөм аябай. Көңүл буруусун аябай күтөм. Сен азаматсың деп гүл берип, бөөп, колдоосун күтөм. Ал нерсе болгон жок. Тескерисинче күйөөм айтып койду, эмне болуп атасың? Баары эле төрөп атпайбы? Баары эле төрөп атпайбы? Же эмне манас төрөдүң деп. Ошол мага катуу тийди. Ошол дагы себеп болуп калды. Же болбосо башка ошол кезде үйгө келгенде мен үйүм жакпай калды. Настроением жок, үйүм жакпай калды. Башкаларды Инстаграмда ачсам эле баарын ушундай бир эмеси, кроваткасы, манежи, кийимдери ушунчалык сонун көрүп атпайбы? Көрүп атасыз го? Ал менде жок. Менде бузулуп калган обойлор, чийилип калган, кирдеп калган обойлор, чыркыраган балам, условия жок, шарт жок, тамактарым деле, азык түлүк деле жок. Настроением түшүп калды. Кичине түшүп калды да мендечи. А биякта и так эле эме бар. Мурунку таарыныштар гормоналдык өзгөрүү бар. Ошого байланышып кетти. Байланышып кетти. Менде апатия болуп баштады. Менин мурдагы травмаларым козголду. Бүттү, мен толук кандуу кирип атам депрессияга. Анан депрессия болуп атканда, албетте, күйөөң түшүнбөйт. Жумуштан келесиң да, чарчап, мисалы, эркек киши келди жумуштан. Келсе эле аялы ыйлап аткан болот. Маанайы жок. Баланы алчы, баланы эметким келбейт, баланы карма, бала ыйлап атат. Эркек киши түшүнбөйт. Эркек кишинин образында эмне бар? Бактылуу эне, меримдүү эне, баардыгына жетишкен эне. Келсе үй таза болуш керек, баласы даярдаш керек. Баласы ыйлабаш керек такыр. Ал өзүнүн эмесин айтат. Аялына, жубайына айтат. Сен могул кылганың жакпайт, мага мондай болуш керек болчу, мондай деп.
конфликт башталды. Буга дагы кайынне кошулушу мүмкүн эгер чогуу жашаса. Ооба. Сен эмне манас төрөдүңбү же эмне, сен биринчи эле төлөгөн айымсыңбы? Тур, биз турганбыз дароо эле. Уй саачыбыз, уй саачыбыз, музакта кир жуучубуз, жалаяк жок болчу бизде. Сен болсо баардык шарт менен эметип атасың, көтөрө албай атасың, өзүң ырыскыңды деп кайра моралдык жактан жейт. Же болбосо сен жаңы төрөп келдиң. 15 тууганың келди. Ал дагы. Сен эс алып жаткың келет, бирок тиякта идиш жууш керек, баарын жыйнаш керек, коноктош керек. Сен энелик мээримди алайын, берейин деп аткан учурда сага тоскоол болуп калды. Маанайың түшүп калды. Сага мисалы баары эле балага алып келе берет го. Балага эмес, энеге алып келиш керек, энени кутташ керек. Ооба. Эне төрөдү, бала эмне өзү төрөлүп калды. Эне ошого салым кошту, ошонун күчүн коротtu, энергиясын берди. 9 айдан бери көтөрүлгү менен. Мындайча айтканда, ден соолугун тобокелге салды. Мисалы. Аны эч ким эске алган жок. Анан мисалы сиздин психикаңыз башкача болушу мүмкүн, менин психикам башкача болушу мүмкүн. Мен жаратканыман эле, табиятыман эле таарынчак болушу мүмкүн. Сезимтал болушу мүмкүн. Мен ыйладым, тарындым, козголуп кетти. Тигил гормоналдык өзгөрүүгө дагы кошумча болуп кетти дагы. Ошо менен күчөп кетти. Мен негизи ушул эме боюнча мисалы мага айым кайрылса, мен төрөттөн кийинки депрессия кабыл болуп атам, кыйналып атам десе, мен дайым айтам. Энеңиздин же күйөөңүздүн же кайнеңиздин телефон бериңиз. Мен ошол менен сөйлөшүм керек. Ал өзүн жардам бере албайт да. Ошондо жакындары менен иштешет турбайсызбы көбүнчө? Эми мисалы алыс региондо болуп калса, анан кыска мүнөттө эми ал мисалы мен алга акча сурабайм, мисалы акча бергилемин, мен консультация кылышым керекмин деп. Мен айтам дайыма, сиздин күйөөңүз жардам бериш керек. Эми көп учурда албетте күйөөсү байланышка чыкпайт, сүйлөшкүсү келбейт. Анан ошо менен эле тигил айым калып калат. Негизи ошондой учурда, төрөттөн кийинки депрессия учурунда жакындардын колдоосу, ошол тууралуу айтып берсеңиз, мисалы кандай мамиле кылса жардам берип кете алат жана түрдө мындай негативдүү натыйжаларга алып келбейт? Мен ойлойм, муну сөзсүз түрдө ар бир төрөтканага киргизишет деп ойлойм. Ошол программаны. Баланы төрөтканадан чыгарып атканда күйөөсү болобу, жакындары болобу, ата-энеси болобу, ошону киргизип алып бир 15 мүнөттүк лекция окуш керек. Ар бир айым төрөттөгү депрессия кабыл болуп калышы мүмкүн. Анан симптомдорун айтыш, түшүндүрүш керек. Момдай болот. Маанай жок болот, кыжырлануу болот, ачуусу бат келет, ыйлак болот, маанайы жок болуп, эч нерсе жактырбай калышы мүмкүн, сүйүнбөй калышы мүмкүн. Сен шарик берип атсаң да, гүл берип атсаң да, ошону сүйүүнү менен кабыл албай калат, ага баары бир болуп калат. Эмнеге ошентип атат деп кыжырданбаш керек деп айтыш керек, э? Кыжырланбашыңар керек, силер колдошуңар керек. Бул ожоктук эмес, бул эркелөө эмес. Бул баягы өзүнүн ырыскысын же болбосо мындай ыраазычылыкты билбейт деген текебер адам деп эметпеш керек, баалабаш керек. Силер ошого колдоо берип койгула. Эгер силер колдоо берип койсоңор, 2-3 жуманын ичинде бат чыгып кетет. Силер бербей койдуңар, кайра окуш кетет. Түшүрдүңөр аны. Улам жемеледиңер сөз менен. Бүттү, анда туңгуюк болуп кетет, э? Анан жанагы бизде мисалы барго 40 күнгө өзүнүн ата-энесине барып, кээ бир жерлерде барго ошондой ошол жактан барып 40 чыгарып анан келет го. Ошол дагы ушу төрөттөн кийинки депрессияга бир аз байланыштуу болушу мүмкүнбү? Өзүнүн үйүндө болсо бир аз ата-энеси колдоо көрсөтүп, толугу менен эс алып, андан кийин кайын журтка барганы. Баланын 40 чыгаруу деген бул менин оюмча бул муну мындай көмүскөлөп энеге жардам болсун деген менин оюмча ушундай болсо керек. Колдоо болсо керек. Балага кереги жок 40 күн. Энесине керек. Энесине керек. Энесине керек, энесине ошол жатып, баласын эмизип, даяр тамак жеп, баласы менен байланыш түзүп, жанагы эмоционалдык байланышты. Өзүнө кабыл өзүнүн калыбына келиш керек. Орусча айтканда восстановление деп коет го. Ошого келиш керек. Ошол 40 чыгаруу деген, баланын 40 чыгаруу деген бул балага эмес, энеге керек. Анан баягы балким ошол убакта баягы энеге деп айтса коом жакшы түшүнбөйт деп, баланын 40 деп айтып койсо керек. Айтып койсо керек да. Анан бизде дагы ар бир эле үйдө
кыздын 40 эненин 40-ын чыгаруу, баланын 40-ын чыгаруу толук кандуу болбойт да. ооба, Ашып кетсе 3 күн. 40 күн бул аябай аз сейрек кездешет. Ашып кетсе 3 күн. 3 күндөн кийин болду эми жата бересиңби? Балаңды кучактап тур. Кыймылдаган сага пайдалуураак болот дейт. Эгер бала кесарево болуп төрөсүчү. Андан да жаман да. Ал аябай кыйын да. Ооба. Кыймылдашың, турушуң, дайыма ичиң ооруйт. Бул жагы кесилген жериң жакшы калыптандыбы? Ал дагы суроо. Жок, бизде ошол кесилген боюнча тигини кыл, муну кыл деп жей берет. Огуш бетер. Негизи ушу кесарево боюнча дагы өзүнчө бир тема кылчу да. Себеп дегенде, бул өзү төрөптүр, кесарево кылган турбайбы деген, мындай эле да дегендей да кабыл алышат го. Ага кошулуп депрессия да кошулса, анда өтө эле жаман бир жыйынтыктар болот. Ушул аялым же болбосо ушул келинибиз толук кандуу алды, наркоз алды. Ушул операция өткөздү, операция кабыл болду. Операциядан кийин ойгону, баласын төрөп атканын процессин көрбөй калды. Өзү төрөбөй калдым деп дагы өзүн жемелеши мүмкүн. Анан мындай болушу мүмкүн да. Сен эми ичиңен алып туруп баланы чыгарып койдуң, кесип туруп чыгарып койду да. Эмнеге кыйналдың деши мүмкүн. Кесареводон кийинки калыптануу 3 айга чейин, балким 6 айга чейин болот. Биз аны түшүнбөйт. Өзгөчө эркектер. Сен кыйналган жоксуң да, башкаларды төрөгөн жоксуң да депчи. Ошол аял өзү төрөгүсү келип, төрөгөнгө мүмкүнчүлүгү болуп, бирок эркеден төрөбөй койгон. Бизде Кыргызстанда айымдар өз төрөгөнгө аракет кылат. Анан медициналык көргөзмөнүн негизинде кесарево али жоктон барат да, али жоктон. Бирок ар бир айым бизде көбүнчөсү өз төрөгөнгө аракет кылат. Ошону каалайт, ошону төрөп, ошону ичине көкөрөгүнө баланы алып, баласын көрүп, баласы менен биринчи учурашуусу маанилүү. Бирок ал нерсе болбой калды. Өзүң араң кыймылдайсың, аябай ооруйт. Өзү дагы күнөөлүү сезип өзүн жемелеп атат. Анан тиякта башкалар дагы жемелесе, анан ал дагы депрессиянын күчөшүнө алып келет да. Толук кандуу эне, толук кандуу аял сезбей калды өзүн. Анткени айттым го, ар бир айымдын психикалык абалы же болбосо психикалык кабыл алуусу ар кандай. Мисалы сиз үчүн, мен ушуну төрөп койдум дешим мүмкүнсүз. Мен ыйлап, ошого күнөөлүү сезимге баатып, өзүмдү жаман сезишим мүмкүн. Же болбосо жанагы сырттан келген сөздөр мени сурайт го. Өз төрөдүбү сразу эле. Ошону сурай беришет го бизде. Же кесарево болду деп. Кесарево болду. Мындай жаман иш кылып койгондой, же болбосо мындай татыктуу иш кылбагандай да. Ошондой. Ушул төрөттөн кийинки депрессияга кандайдыр бир алдын ала даярдануу деген болушу мүмкүнбү? Жана ал жардам береби? Кандай деп ойлойсуз? Мен азыр эми аң сезимдүү энелик деп айтсам, эне болуу деген эме боюнча көбүрөөк маалымат берем. Кыздарды көбүрөөк үгүттөйм. Силер ошого даяр болгула деп. Ошол балага мээрим берип, бала менен ойноп, балага жакшы мамиле кылганга даярсыңарбы? Анан азыркы кыздар акылдуу болуп калды. Азыркы жаштар акылдуу чын эле. Булар, мына мен эже төрөгөнгө аз калдым. 8-ай болуп атат. Мен төрөгөндөн кийин төрөттөн кийинки депрессия кабыл болсом, онлайн байланышсам болобу деп заранее сүйлөшүп, заранее кезекке туруп коюшат. Мен ушул убактымды брондоп коюңузчу деп. Уже төлөм кылып брондоп коюшат. Эгер депрессия кабыл болбосо, мен кабыл болгон жокмун, эже рахмат деп коет, болду. Ушундай, анан булар ошол жөнүндө көбүрөөк маалымат алышат. Анан жакындарын күйөөсүн уже 5-айда эле даярдап коюшат. Алдын ала даярдап, айтып маалымат берет. Мен ушундай болот экен, мына биякта статья бар, ушуну оку, сен көр, видеолорду көр. Мисалдар бар экен деп. Ссылкаларды өкө чогуу көрүшөт. Азыркы күндө байкадыңызбы? Төрөтканага барып, же болбосо гинекологко, жанагы төрөткө даярдоочу эмелер болот атпайбы? Процесстер. Кантип дем алабыз, кантип күнөөлөрдү кылабыз, курстар. Ошого атасы дагы, болочок атасы, энеси дагы барып атышат. Атасы менин аялым төрөп атканда кандай эмоционалдык кыйынчылыктарга душар болот, кандай денеси кыйналат, ошонун баардыгын изилдеп, аң сезимдүү аталык деген, ата болуу деген эме жаштарда бар. Бизде чоңдурга айтсаң, күлүп коет. Мен ошол жака барып бир шарик менен кучаташым керекпи депчи. Бул балдар болсо, буларда ошо аң сезимдүү
аң сезимдүү эне болуу деген пропаганда жакшы жүрүп атат жаштардын арасында. жаштардын арасында. Буга чейинки мисалы 90-жылкыларга ал нерсе өөн учурайт. Көнүмүш эмес, бул эмне деген эме, ожоктук, бул эмне деген бир жаңылык деп аларга көнгөн эмес, алар көнгөн эмес, ата энеси кылган эмес аны. Аларга шок. Азыркы муундагы аталарга, болочок аталарга бул норма. Муну дүйнө жүзүндө практикалап атышат. Бул туура. Бул билим, бул дагы ата эненин билим алуусунун эмесин көз каранды да. Билимдүү эне, аң сезимдүү эне бул баягы баардык нерсени туура кабыл алып, өзүнө жыйынтык алат. Бизде байкасаңар кээ бир учурда энелер деле даярданбайт. Ооба. Элдин баары эле төрөп атпайбы, мен деле барып төрөп коем деген эле ой менен барышат го дейм да. Даярданбайт. Өзү да даярданбайт, чөйрөсүн даярданбайт, күйөөсүн даярданбайт. Ошол үй бүлө дагы, кайын журт дагы даярданыш керек да. Биздин келинибиз төрөйт. Ушул келинибизге кандай эме. Мисалы мага чоң апалар, болочок чоң апалар кайрылып калды. Мен кандай жардам берсем болот? Менин жардам бергеним туурабы же туура эмеспи? Мисалы азыркы келиндер жактырбайт экен, жардам берген, көмөктөшкөн жактырбайт экен. Мен эмне кылсам? Кийлигишкендей сезип калышат экен деп. Бирок жакшы көрүнүшкөн бул дагы. Анан эми ал жаш эмелер да. Жашыраак чоң апалар. Мисалы 42-де, 43-тө. Бул биздин курактагы биздин мисалы менин чөйрөмдөгү бир 5-6 жаштагы уулуу адамдар да. Анан сурап калышты. Мен эмне кылсам болот? Деп менден кеңеш алып, ошого даярданып, мен сурашым керекпи? Мен баланы алайынбы, албайынбы, сага жагып атабы, жуунтканга жардам берейинби? Мен менден кандай жардам керек деп мен сурашым керекпи же өзүм жардам беришим керекпи? Же көргөзүшүм керекпи? Деп даярданып калышты. Бул аябай чоң болочок энеге жардам. Кээ бирлерде кызгануу болот. Төрөгөндөн кызгануу болот. Анан мисалы мен балким баламды акырын мынтип жуунткум келет. Балким мен кайындан баягы өзүнүн опытына салып монтуп баланы катуу алып жүрүм. Мен ошол убакта ыйлабешим мүмкүн. Корккондон дагы. Бул нерсе мен өзүм жашоомдо, мен азыр эстеп кеттим, өзүм жашоомдо болуптур. Биринчи кызым төрөгөндө баягы кайненемде канча небере болгон. Кайненем баягы өзү да эне болуп, мен баламды бат-баттан монтуп жуунса, мен ыйлаган учурум болгон да. Мен баламдын колун жулуп алсаңар деп ыйлаган учурум болгон да. Анан мен ошол эненин акыбалын сезип атам. Эгерде ошол учурда айымдын өзү психологко кайрылбай калса, же болбосо анын жанындагылары колдобой койсо, ал кандай коркунучтарга алып келиши мүмкүн? Мисалы сиздин опытыңызда, сиздин тажрыйбаңызда кандай коркунучтар болду эле? Мен ушу балдарга жардам берүү борборунда иштегендиктен биз милициялар менен дагы тыгыз байланышта болобуз, сот менен тыгыз байланышта болобуз. Анан кээ бир учурда алып келип калат да кичинекей баланы. Ушул баланын энеси, мисалы бала 10 жашта болушу мүмкүн, энеси бир 4 бир тууган бала болушу мүмкүн. Ошол баланын энеси өзүнүн жанын кыйып салды. Ушул баланы суракка алып берип жардам берип койгулачы депчи. Анткени психолог жок, сураш кыйын да баланы. Анан ошо баладан сурайбыз: "Апаң буга чейин кандай болду эле? Кандай маанайда жүрдү эле? Эмне кылды эле?" деп. Көп эле балдардан угам. Апам бизди баарыбыз сабап, кыйкырып, өкүрүп, болбосо себепке, мисалы, төгүп алсам бир нерсени, сабактан эки алып келсем, мен аябай өзгөчө сабап, кыйкырып, ыйлап, нерв болуп, ушундай бир өзгөрүү душар болуп калган дешет. Бизде коомдо жин кирип кеткен, же болбосо өзү ушул жашоосуна жакпай нааразы болуп калган, психический оорулар бар болчу деп күнөөлөп коет да, өлүп калган адамды. Жок, эмеге өзүнө өзү кол салган адам бул психикасы жанагы депрессиясы аябай өөрчүп кетип, өзүнүн психикасын башкара албай калат. Ал жетпей калат. Ошол моментте ошол айымга, ошол энеге өлүмдөн башка эч нерсе көрүнбөй калат. Ошо өлүп алсам эле жеңилдеп калам дейт. Даже ошол убакта даже баласы көзүнө көрүнбөй калат. Ошончолук жеткен, ошончолук ошого барган. Же болбосо качып кетет. Баласын таштап, балдарын таштап туруп качып кеткен учурлар бар. Биз аны айтабыз, мерез эне балдарын кантип таштап кетсе болот. Жок, ошого жетип калган. Ошого барып калган. Анан көп кайрылат мага мына
Инстаграмда, ТикТокто аябай көп, жок деген 70-80 эме келет. Сообщение Келет. Эже мен өлгүм келип атат. Жашагым келген жок. Төрөттөн кийин жашагым келген жок. Эмне кылам? Мага баары бир болуп калды. Өзүмдү 5-кабаттан таштап салсамбы? Чырылдаган балдарым да көзгө илбей калды. Ал дагы баары бир болуп калды. Күчөп кетет. Же болбосо бул биринчи эме, эң коркунучтуу нерсе. Төрөттөгү депрессиядан кийин өрчүп кетсе депрессия. Эне айым өзүнө кол салат. Бул эң оор көрүнүш. Же болбосо ошол акыбал калыптанып калат. Анда ошону менен жашай берет, э? Ошол сезим менен, ошо каалоо менен. Хронический болуп калат дагы. Байкайсыңар, зомби зомбидей болуп калган айымдарда. Жанагыларды бизде да эми кыргыз коомунда айтып берет го. Ал деген жашоосуна нааразы, ал ушунча эле жүрө берет. Качан кандайсың деп сураса, такыр жакшымын деп айтпайт деп. Балким ошо төрөттөн кийинки депрессиясында калып калган айым болушу мүмкүн турбайбы? Мисалы барып калсаңыз, аяштарыңызда, туугандарыңызда, тааныштарыңызда барсаң эле чарчаган абал, сүйүнбөйт, сен келгениңди жакшы сүйлөй албайт, сени айтып аткан сөзүңдү деле туура түшүнө албайт мындай. Толук кандуу аягына чейин түшүнгөн жок, маани берген жок, жооп бербейт сага. Денеси менен сен менен, бирок ою менен башка жакта. Анан биз обычно негизи мындай кучакташып, күлүп, каткырып учурашабыз го? Ооба. Ал болсо жок, антип албайт. Бизде кандайсың деп сураган суроого дайыма жакшы деп жооп беребиз го. Аларда ал дагы жооп берет. Жашоосу менен ыраазы болбойт. Ал сүйүнө албайт. Баласы агу деп көзү менен күлүп атса, ошол баласы менен карап күлө албайт. Мындай жашоодо биз баланы күлүп атса кантип тура алабыз? Кошо күлүп, мыжыгып, мындай кучактап өпкүн келет го. Ал айымда андай болбойт. Баласы чыркылдап, монтип ойноп күлүп атса, апасын мындай көзүн карап күлүп атса дагы, ошол дагы энесин көңүлүн бура албайт. Ошондой баардык жакшы эмоцияларынан арылып калгандай болуп калат турбайбы? Жашоо маанисин жоготкандай. Анан дагы бир нерсе, мисалы сиз азыр боюңузда бар, сиздин өзүңүздүн жашооңуз бар, жумушуңуз бар, бир нерсе менен алексиз, жашооңуз ушунчалык мындай кызыктуу өтүп атат. Төрөп калдыңыз да, отуруп калдыңыз үйдө. Үйдө отуруп калганда мындай башкалардан артта калып калгандай болосуң. Эч нерсеге жетишпегендей, мындай ийгиликке жетишпеген адамдай болуп каласың. Анан ушул жашооң, ушул тартип, эртең менен туруп, баланы эмизип, тамак жасап, кечинде жатып, ушул кайталанган жашоо өмүр бою калып калчу деп сезилет. Сенде коркунуч, паника пайда болот да. Мен бүттү, жашоом, баягы жашоом бүттү. Эми мындан аркы жашоом ушундай эле өтөт деген коркунуч болуп калат дагы. Ушул коркунуч бизди паникага алып келет, стресске алып келет. Стресске алып келгенде биздин гормондорубуз өзгөрөт. Стресске алып келгенде биз баягы биздин организм стресс менен күрөшүп атып, кубанганга, күлгөнгө энергия калбай калат. Энергиясы жетпей калат, э? Мен чын айтсам, азыртадан эле ушундай ой кете баштайт да. Кийин мен азыр болсо жаным тынбай эле тиякта жүрөм, биякта жүрөм, анан үйдө отуруп калсам эмне кылам дегенче. Анан азыр суроо жаралып кетти. Эгерде бир нерсе менен алек болсо, айым төрөгөндөн кийинчи жетише алышы мүмкүнбү ушу депрессиянын алдын алуу максатында да? Болбосо сен жаңы эле төрөп чыктың, организмиң болуп көрбөгөндөй бир шокту жашап өттү. Баланы карашың керек, баланы эмизишиң керек. Бирок ошол эле учурда мен депрессияга түшүп калбайын деп башка нерсе менен алектенгенге мындай энергиям калабы, кандай ойлойсуз? Мисалы, мен төрөдүм, айым төрөдү. Баардыгы жакшы, күлүп, бактылуу баласын көрүп, ички мындай макулаттуулук болуп атса, гармония болуп атса, мен депрессияга түшпөйм. Мен өзүмдү башкалар менен салыштырбайм. Мен изденбейм. Мен жашоого ыраазымын. Баарына көңүлүм ток. Мен бактылуумун. Эгер мен депрессияга түшүп атсам, өзүмдө күнөөлүү сезим бар. Мен эчтеке кылган жокмун. Балам өзү чоңойт. Бала жайы чоңойт го. Убакыт өтпөгөндөй боло берет. Анан мисалы, сен бактылуу болуп турганда сен баарын жечесиң. Чынында эле. Сен телефон менен карап жооп бере каласың, бияка эметесиң, балаң уктайт, сен баланы жакшылап эмизип атасың. Баланы жакшы эмизгенде, бала дагы апасынын эмоционалдык состояниясын, абалын түшүнөт дагы, сезет. Сүт аркылуу, эмчек аркылуу сезет дагы. Бала дагы тынч уктайт. Балага берилет.
бала курсакта жашап атканда дагы менин байкоом боюнча, менин изилдөөм боюнча бала курсакта кезинде апасынын эмоционалдык жагын, абалын, жагдайын байкайт, сезет. Ал убакта денеси аркылуу сезет. Бала апасы нерв болуп, ыйлап, нерв болуп атканда баланын денеси жыйрылат. Тонус деп коюлган. Ыйлакта болушу мүмкүн. Ыйлакта болот. Ыйлакта болот. Эгер апасы эмизип атканда депрессивдүү болсо, кийин балага берилиши мүмкүн генетика аркылуу. Муну эч ким азыр эмете албайт, жокко чыгара албайт. Кээ бир баланын кээ бир мүнөзү, кээ бир жүрүм туруму генетика аркылуу берилет деген эмени, аныктаманы эч ким эмете албайт, жокко чыгара албайт. Ошон үчүн бала бүт сиздин кандай абалыңызда болуп атса, ошонун баарын жашап өтөт, сезет. Бала эмизип, сиз кийин ошол нерсеге душар болосуз, мисалы. Баланы эмизип атканда, бала сизди ушунчалык көзү менен карайт. Кечке карайт, эмип атып сиздин көзүңүз менен карайт. Сиздин жүзүңүздөгү болуп аткан эмоцияны окуйт. 3-4 айдан баштап сиздин жүзүңүздө кандай эмоция, сиз жакшы таанып калат да, аябай. Бул мен энем жытыңыздан үнүңүздөн билип калат да. Анан сиз күлүп койсоңуз, балаңыз да күлүп ийет. Ал уже энесинин жүзүнөн апасынын маанайын окуганды үйрөнөт. Апасы капаланып, кабагын бүркөлүп, ыйлап атса, бала дагы ыйлабайт. Ошону карап эметип турат. Көзү каранды. Энесинин психикалык абалы, баласынын психикалык абалы көзү каранды. Экөө байланыштуу, тыгыз экөө бирине байланыштуу. Эгерде депрессия болуп атса, демек бала дагы ошого дагы туз сепкенсип, жарасына дегенде болу, көбүрөөк ыйлак болуп, көбүрөөк түнкүсүн уктабай, кыйнала берет экен да. Ал дагы кайра депрессияга алып келиши мүмкүн. Энени себеп дегенде бала тынч уктабай эле, кечке эле ыйлап атат, чаңырып атат дегенде. Бул кандай мындай круг болуп калат турбайбы? Ооба, бул жанагы орустар айткандай замкнутый круг. Мындай чети жок. Ошо да. Тегерек да. Эмне кылабыз? Мындай бала дүйнөнү энеси менен тааныйт, ага эң биринчи коопсуздукту ким камсыз кылат? Энеси. Баланы энеси колуна алганда, төшүнө кысканда, мындай эмоционалдык жактан бекемдөө, анан энергия берилет балага. Баланы колго ороп туруп алганда, бала мен коопсуздук моментте жашап атам. Мага эч кандай угроза болгон жок. Эч кандай кооптуу нерсе болгон жок. Жагдай жок. Мен жакшы, мен бактылуумун, бала спокойный, тынч. Анан эмчек эме атканда апасы кучактайт, сылайт, апасы тынч, кыйкырбайт, үнү мисалы күлүп атат, же болбосо жумшак сүйлөп атат. Ошол убакта бизде болот да, урушуп атканда балаңды эмизип алып урушасың го, монтип күйөөң менен, ким менен болгондо дачы. Же болбосо ыйлап атсаң, бала ошону сезет, денеси менен. Анан бала, же болбосо энеси депрессия кабыл болду, баласын кармабайт, албайт, баласы чырылдап ыйлап атат, бирок ага барбайт. Бала болсо жардамга чакырып атат, өзүнүн баягы мага коопсуздук камсыз кыла турган адам чакырып атат да. Ошол адам келиш керек, ошону ый аркылуу чакырат, андан башка колунан келбейт да, сүйлөбөйт, туруп кете албайт. Анан ошол ыйлайт, мага жардамга, мени алып койчу, мага көңүл буруп койчу деп чакырат. Энеси барбайт. Ошол убакта энеси келген жок. Бала барып атып уже ишенип калат, мага келбейт турбайбы деп. Ошондой жалгыздык сезим балада калып калат. Ошондо эле башталат, Ошондо эле башталат. Анан ошол эле учурда энесин карап көрсөк, сен ыйлагың келип атат, сен кыжырланып атасың, сага жакпай атат. Бул убакта балаң чырырлап ыйлап атат. Өлтүрүп салгың келет деген немелер бар. Ошол убакта баламды өлтүрүп салгым келет. Бул дагы бир коркунучтардын бири. Жаздык менен байкабайсыңарбы мында? Энеси баласын өлтүрүп салыптыр, жаздык менен муунтуп дейт. Ооба. Ошондой ойлор да чыгып калат го. Ошондо жаздык менен өлтүрүп салгым келет, басып салгым келет деген эмелер, айымдар көп. Чынында эле. Аны сен айта албайсың кайненеңе. Кайнең эгер адекваттуу болбосо, ал ушак кылып, элге жарыялап, скандал кылып, ызы чуу кылып көтөрүп салышы мүмкүн. Адекваттуу болсо, бул депрессия болуптур. Балким бирөөгө кайрылайын, балким гинекологко чалайын, балким ата-энесин чалайын деп жолдорун издейт. Же кечеси эмеңиз күйөөсү. Анан бизде деген кээ бир күйөөлөр бар да, сен жиндүү болуп атасың, сен ненормальныйсың, сен деген психбольницада жатыш керек экенсиң, сен ооруп калыптырсың деп эметпейт, маани бербейт. Ошон үчүн биз айтпайбыз ага. Өзүбүздүн эмебиз менен, жарабыз менен калып калабыз. Ал көбөйүп кетет, бала каралбайт, бала ыйлак,
мындай туңгуюк болуп калат да. Ошол учурда мисалы могу баласын ала албай жатканда өзү дагы тиякта кыйналып жатса энеси, күйөөсү мындай баласын каралашып жардамдашса, мындай жок дегенде бир канча процент жардам берет да ал, ошол учурда же балага сөзсүз түрдө эне керек болобу, мындай алып кетип бир аз алаксытып энесин дегендейчи. Мен биринчи жолу укканда Европада, анан Японияда аял төрөгөндө күйөөсүн декреттик отпуска берет деген укканда аябай таң калыштуу болгон мен үчүн. Экөөнө тең берилет ошондо, аялына да күйөөсүнө дагы. Аялы жумушка төрөгөнгө чейин алат да, эми декреттик отпускту. Аялы төрөдү дегенде күйөөсү акылуу экен. Декреттик отпускага алууга. Бизде ал өөнүчүрөйт. Сизге эле мындай өзүңүз азыр шок болдуңуз, кантип эркек киши күйөөм кантип алмак эле деп. Европада анан Японияда ушинтип алынат экен. Аялга тыңганга 1 ай, 1,5 ай, балким 3 ай алат экен. Ал төлөнөт экен. Атасы тынч эле баласына, энесине, аялына көмөктөшсө болот экен. Кытайда бала энеси төрөгөндөн кийин 1 айга атайын калыбына келүү борборго апарат экен. Сен жатасың, эс аласың, биякта сонун жаратылыш, биякта бүт шарттар түзүлгөн. Сен балаңды орап, тазалап, баарын керек болсо сүттөн берип, даярдап келишет. Саат менен балаң менен жолугушасың. Калган учурда сен эс аласың. Ушундай тыңыда турган атайын центрлар бар экен, борборлор бар экен. Эми бизге албетте ал борбор кереги деле жок. Жылуу сөз, колдоо, көмөктөшүү ушул эле эң маанилүү. Анан эркек киши жардам берсе, эч кандай адис жок эле чыгып кетсе болот. Колдосо. Бирок ошол учурда менимче чын эле ушул маанилүү болуш керек, күйөөсүнүн жардам бергени, себеп дегенде күйөөсү ошол учурдагы айымдын эң жакын адамы, экөөнүн баласы ошол эле учурда. Күйөөсү жардам берсе, мындай эмоционалдык жактан дагы, мындай жан дүйнө дагы, мындай гармонияда болуп, адам аял заты да өзүн жакшы сезет болуш керек деген ойда. Мен ошондой болмокмун да, мындай. Бат калыбына келет. Мен жалгыз эмес экен. Менин кайгыруумду четке кагып коюшкан жок. Мени келесоо же мындай психикалык жактан жабыркайт деген адам деп айткан жок. Мен сага жардам берем, сен түшүнөм, мен сени жакшы көрөм деп атат. Анан ошол мээримге толгон эне, башка жактан колдоо көргөн эне бат чыгып кетет. Адистин жардам кереги жок эле чыгып кетет. Мисалы, кээ бир өлкөлөрдө эне төрөгөндөн кийин 1-2 саатка энеси бош убактысы болот. Басып келет, паркка барып, жалгыз эле. Нээсин менталдык саламаттыкты колдоо үчүн керек болот. Сен жалгыз жашнакай кийинип алып, боюнуп алып, кофейняга барып, кофе ичип, пирожный жеп, же болбосо сейилдеп келгенде, сен өзүңдү балага байланып калгандай сезбейсиң. Сен баягы эле көрсө баягы эле адам турбайсыңбы? Мисалы, төрөгөндө балага байланып калгандай болосуң. Сен баса албайсың. Сен туалетке барганда отура албайсың. Ыйлап, чырылдап эметкенде башың жууганга убакыт болбой калат. Ыйлак болсо. Бул анан ошондо ойлойсуң да, сен мен байланып калдым, тузакка түшүп калдым дейсиң да. Жок, 1-2 саат сейилдеп келсе, подружкалар менен жолугуп келсе, балким бир музыка угуп келеби, кино көрүп келеби, ошондо мага түшүнүп келет. Мен баягы жашоом бар турбайбы? Мен мындай эмеге түшүп калган жокмун, кабаска түшүп калган жокмун. Мен эркин экенмин деп. Бир жумада бир жолу, 10 күндө бир жолу ушундай көмөктөшүп койсоңор, мындай сыртка чыгарып, балким кийим көрүп келеби, балким жанагындай бижутериябы же украшение көрүп келеби, кайсы нерсеге өзүнүн көңүлү толсо, ошону көрүп келсе, биягында жылуу сезим пайда болот, кубануу сезим пайда болот дагы. Анан позитивдүү көрүнүш аялды, энени жетелеп кетет. Бул жака. Өзүн, демек, бир гана апа катары эмес, мурдагыдай эле аял заты катары, эркин катары сезгенге бир жакшы кеңеш турбайбы ушул? Менин жашоомун түшүп калган жокмун. Мен мурдагы эле жашоомдомун. Мурдагы жашоомду любой минутта, любой моментте кайра алып келип алсам болот деген түшүнүк келет. Ошол жанагы айтат го айымдар, декретте отурганда аябай видеолор көп, Декретте отурганда башың май,
баары бир кийген кийимдериң дагы кийир, мындай шалбырап баары бир мынтип бир эмеде зомбиде отуруп калсың го, балдарың кыйкырып атат, үй жыйналбайт, эшикти ичпейсиң, нервсиң, күйөөң менен мамилең бузулду, ошол убакта күйөөң дагы изменага жетишип калат, чуркап барып, ошонун баардыгы кошулуп калат дагы, жашабай каласың го. Бунун баары күлкү эмес. Бунун баары төлөп өткөн, анан декреттеги депрессияга кабыл болгон адамдар түшүнөт, айымдар түшүнөт да. Жанагы депрессия күчөп кетти да. Төрөттөн кийин депрессия күчөп кетти. Баягы дайыма маанайсыз жашоо уланып калды, калыптанып калды уже. Сен балдарыңа көңүл бура албайсың. Ошол учурдачы, мисалы, бир канча сиз айтып атпайсызбы, төрөттөн кийинки депрессия нормалдуу көрүнүш эгерде 2 жумадай созулса, андан көбүрөөк созулуп кетсе, же болбосо сиз азыр айтып өткөндөй 1 жыл, 2 жылдап монтип созулуп кетсечи, эмне кылсак болот? Адиске алып барыш керек. Бул учурда адис эле жардам берет. Адис жардам берет, медикаментозный лечение деп коет, ошол дары аркылуу жардам берүү керек болуп калат сөзсүз түрдө. Аял күйөөсү чогуу барышса жакшыраак болобу, же биринчи алгач айым аял заты өзү барыш керекпи? Мына менде семейная консультация деген аябай популярдуу болуп баратат. Мага эркек кишилер өзүлөрү жазылган болот. Мен ошол аял менен консультацияга келейин дедим беле деп. Ушундай аябай жакшы неме көрүнүш пайда болуп атат. Мен аябай кубанычтамын аябай. Анан эркек киши барып психологдон кеңеш укса, рекомендация. Аялын көрдү акыбалын, эмне кылыш керек экенин уже өзүнө анамнез жоготту полный. Эми ошону кеңеш берсе, эркек кишинин ошо мен айтсам, мага жардам керек, мага көңүл буруш керек десем, мага колдоо керек десем, күйөөм балким эркелик катары эме кылып коюшу мүмкүн. Кабыл алышы мүмкүн. Адистен уккан сен башкача кабыл аласың. Ошон үчүн экөө барган жакшы. Негизи. Анан барып атканда да акчасын аябай берип, колдоп койсо, инвестиция катары кабыл алыш керек да. Ал сенин балаң да. Сен аялың үчүн кылбай эле кой, балаң үчүн кыла бер, жок дегенде. Эгер кээ болот го, аял баласына кылат, бирок аялына кылгысы келбейт. Мейли анда аялың кылбай эле кой, жок дегенде ушу баламдын келечеги үчүн. Сенин балаңдын психика, эмоционалдык жагы жабыркаса, балаңды Кембриджде окутасыңбы, Оксфорддо окутасыңбы, ал жыйынтыгын бербейт. Көрөсө, ушунчалык кандидаттык эмеси бар, наамы бар. Укмуш деген немеде окуган, укмуш иштеген, бир моментте чыгып кетти. Бир моментте жашоосу болбой калды. Сен ошол канчалык балаңа кийин салым кошсоң дагы, эгер бул жакта 7 жашка чейин баланын психикасы эң база, основной базасы 7 жашка чейин калыптанат. Ошол жакшы болбосо, кийин немеси бериш, үзүрүн бериши мүмкүн. Көрүп атпайбызбы, аябай ийгиликтүү адам, баардыгы жакшы, бир моментте чыгып кетти, баарын таштап салды, көчөдөгү эме болуп калды, сел-саяк болуп калды. Ар түрдүү жагдайлар болот. Ошонун баары жаңы төрөлгөндөн башталат экен. Урматтуу көрөрмандар, мен үчүн дагы айбдан пайдалуу бир маалыматтар болуп өттү. Мен өзүмдө эмнелер эсте калды, ошолорду бир сыйра азыр айтып өткүм келип турат, жыйынтык чыгарып. Эң алгач эле алдын ала даярданыш керек экен. Ушундай жагдайлар болушу мүмкүн, төрөттөн кийинки депрессия болушу мүмкүн. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Жөн гана ошол нерсени кабыл алып, жана колдоо болуш керек жакындардан. Ошо эң негизгиси күйөөсү тарабынан болобу, же болбосо өзүнүн ата-энеси же кайын журту тарабынан болобу, алар дагы мындай бул көрүнүштүн жок катары же болбосо эркелеп атат дегендей эмес, колдоо эле кылып койсо ошол учурда, демек бул абалдан бир аз жакшыраак, кандайсы, плавно чыгып кетсе болот экен. Эгерде андай болбой калса, сөзсүз түрдө өзүңүздөр уктуңуздар, түрдүү бир коркунучтар дагы жаралат негативдүү. Ошондуктан бул теманы биз тандап алганбыз. Биринчи ушул төрөттөн кийинки депрессия жөнүндө айтып берели деп. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Биздин убактыбыз дагы соңуна келип калыптыр. Анан бүгүн биз дагы жалпылап айта турган болсок, психикалык саламаттыктын маанилүүлүгү жөнүндө сүйлөштүк, төрөттөн кийинки депрессия жөнүндө сүйлөштүк. Анан дагы ушул бөлүшкүм келет подкастында дагы көп ушул психикалык саламаттык, негизи эле ата-эне менен баланын ортосундагы байланыш, мамиле, аял күйөөсүнүн ортосундагы мамиле, негизи эле ушул адамдын жан дүйнөсүндөгү маанилүү темалардын баарын
ушул жака столго ачык коюп туруп сүйлөшөлү деп турган учурубуз. Бүгүнкү биздин эң алгачкы подкастыбыздын коногу тажрыйбалуу психолог Гүлзат Исабекова болду. Терең ачык беребиз дагы бир жолу. Эсиңиздерде болсун, психологиялык саламаттык бул ден соолуктун ажырагыс бөлүгү экенин дагы билдик. Эгерде сизде кандайдыр бир эки сүйлөмдүк эркин микрофон берип коелу, 1-2 мүнөттүк кааласаңыз, ушу биздин көрөрмандарга да кайрылып өтсөңүз болот. Мен ушу жакында ата болом деп күтүп жатсаңыз, жакында эне болом деп күтүп жатсаңыз, даярданып жатсаңыз, жакында неберелүү болом деп кайын журт күтүп атса, мисалы, келин жакында төрөйт деп күтүп жатса, мен ушул төрөттөн кийинки депрессия жөнүндө маалымат алып, ошого даярданып, анан жок дегенде бир ай келиниңерге колдоо көргөзүп, жардам көмөктөшүп койсоңор, бул силердин эле небериңер, силердин эле балаңарга аябай эме болот, чоң салым болот. Келечегине, акчалай жардам бергенден көрө ошол эмоционалдуу жактан жардам берсеңер, бул мындай баа жеткис салым болот да. Ошон үчүн ар бир айымга бактылуу эне болушун каалайм. Анан депрессия кабыл болушун каалабайм. Албетте эне болуу эмесин мүмкүнчүлүгү ар бир айымда болсун. Ар бир айым жакшы, бактылуу энелик доорду басып өтсүн. Жакшы. Бул бөлүшкүм келет подкастты сиздер менен мен Гүлзира Кеңешова болдум. Сизге дагы бир ыраазычылык билдиребиз. Бул подкастта биз дагы көптөгөн маанилүү темаларда сүйлөшөбүз. Ошондуктан биздин чыгарылыштарды сөзсүз түрдө өткөзбөй көрүңүздөр. Көрүшкөнчө.